Bol gülöz bol. Salam berip koyuyorsun. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Тагдыр адам баласын ар кандай сынайт дейт. Бирок ал сыноодон ар ким кандай өтөт? Кеп ошондо. Биздин бүгүнкү каарманыбыз биз мындан 2 жыл мурда дагы маектешкенбиз. Учурда спортчу башынан кандай бир кыйынчылык өтсө дагы моюн сунбай, кайрадан тырышып, дагы да жаңы жашоо баштап, бүгүнкү күндө жаркыраган бир сонун жашоону жашап аткан Эрбол Жээнтаев агабыз. Саламатсызбы Эрбол байке? Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат. Экөөбүз көрүшпөй. Экөөбүз 2 жыл мурда дагы 7-чи каналда жүргөндө маектештик эле. Ушул 2 жыл аралыгында сизде кандай жаңылыктар, кандай өнүгүүлөр, жакында эле көрүп калдык интернет желелеринен, үйлөнүпсүз, кошкоңуз бек болсун, куттуктайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Ошол үйлөндүк, ошол максатыбыз. Бутубузга туруп атабыз акырындап. Кудайга шүгүр. Ошол азыр тармакта ошо дагы үйлөнгөндөн кийин дагы целдери пайда болот экен. Жетиш керек мындай ар бир этап чыпалактан уже кичине мындай көтөрүлдүк, азыр мындай бияка, азыр мындан бармакка мындайга жетиш керек деп өтүгө. Ошол. Ошол жубайыңыз кайсы тармактан, ошол өзүңүздүн тармактан таптыңызбы? Кандай болду? Өзү келинчегим азыр өзү спорт тармагы, өзү англис жагынан, өзү англис тилден сабак берген жагынан, бирок азыр спорт жакка көп кызыгып жүрөт. Өзүм менин катарыма кошулайын депчи. Кудай буюрса чогуу тренер болуп, чогуу эми иштеп калабыз го дейм. Сиздерди ошондо спорт табыштырды десек болобу? Ооба, спорт табыштырды. Спорт ден соңума сактады, спорт бутума тургузду, спорт сүйүктүүмдү таап берди дегендей. Экөөбүз көп эле дос болуп эмес, мындай сүйлөшүп жүрдүк. Экөөбүз мындай сөзүбүзгө келишебизби деп бири-бирибиздин сөзүбүздө, бирок бүт этаптан өтүп кеттик да, экөөбүз бири-бирибизге аябай кызыгып кеттик. Сүйүү бар бекен анан кандай? Ооба, сүйүү бул эки адамдан эле байкалат да. Сүйүүнү мынтип эле сурап, сүйүп калдым деп андай айта берген болбойт экен. Сүйүү деген экөө бири-бирине түшүнүп, бири-бирин түшүнсө, бул сүйүү деп ойлойм. Ошол. Экөөбүз бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Сиз буга чейинки бүт басып өткөн жолуңузду билди да. Ооба, бүт басып жүрүп, бүт этаптын бүт баарын билди. Аны өзү негизи экөөбүз сүйлөшүп баштаганда ал вообще сураган да жок ал. Ал күндүч, ал моменттерди негизи сураган жок. Мен да ойлоп жүрмүн, эмне бул кызыгуу жокпу, жото сурап айтат, мен эчтеке келечегимди, мурдакы жашоомду сурап айтат депчи. Анан кийин көрсө өзү айтып берет деп ойлоп жүрүптүр. Өзүм айтып бердим бүт баарын төкпөй чачпай. Бирок калган эме көргөндүр, мени көрүп жүргөн да. Эменемчи интервьюларымды көрүп жүрдү, анан кийин может ошол жерден недослушал, укпай калды, укту билбейм. Бирок көп эле бир жакшы эле айтып бердим да. Анан кийин ошол жерден түшүнүп калды мени. Анан кийин мен өзүм айтып бердим кийин. Сурабайсың менден? Кандай сурап атасың депчи. Негизи эле түгөй тандоодо эмнелерге токтолуш керек экен? Сиз кандай кеңеш бересиз? Менби? Эми бул да кандай десем, түшүнүктүү дегендей айтышат го. Көп этапта айтышат го. Ой, биз мындай кылып, дегендей кылып, бирок аерден дагы эчтекеси не зависит, беден түшүнүүдө дегенде кандай десем, сени түшүнсө, сенин кандай экениңди, эмне кандай иштеп жүргөнүңдү, эмне кыласың, кандай аласың, бүт манераңды экөөң бири-бириңе салышсаң, ошонун баарын айтат го, идеального человека не бывает депчи. Ошол биздин сүйүүбүздү, например, өзүбүз бири-бирибизди түшүнгөнү болду да. Например, ал мени түшүндү, кандай экенимди, башынан бери эле кандай экенимди, например, экөөбүз тил табышып кеттик. Бири-бирибизге сөзүбүз түгөнгөн жок.
Даже Кудайым буйруса экөөбүз тренер болобуздун, анда тренер кылып, Кудайым буйруса экөөбүз элдерге мотивация берип, ал дагы көп нерсени жакшы билет. Азыр мен колуна канча 2 жылдай экөөбүз чогуу тренер кылдык да. Ал дагы билет көп нерсени. Ошол башыңыздан өткөн кыйынчылыктар дейли сизди абдан чир алдырдыбы же болбосо кээде чөккөн күндөр дагы болдубу? Кандай болду? Өзүмө үйлөнгөнгө чейин аябай эле кыйын болду. Мага тургандан бутуман айгыр басып, кандай кылсам сүйлөшкөнүм да кыйын болду да. Анан ойлодум эле мен бул жашоодо ушул болду, уже токтоду депчи. Бирок мен үмүтүм өскөн жокмун. Ар бир кишинин эмеси бар го өзүнүн. Үмүтүмөн эч кыйган жокмун. Только астыга, только алдыга барам деп ниеттендим. Астыга максатымды койдум. Астыга максат койдум. Ошого жетем дедим, жеттим. Ошо максатка. Азыр дагы максаттар деген эч качан түгөнбөйт го. Дагы Кудай буйруса астыга максаттарым аябай көп. Анан жакында эле көрдүк, умрага барып келдиңиз. Көрүп абдан сүйүндүк чынында. Ал жака баруу деле бардык адамга буйруп бербейт деп коюшат негизичи. Сизди ошол жака буйруп насип болуп калганы кандай болду? Эмне болду? Аябай, кандай десем, аябай жакшы болду. Өзү умрага барып келгеним апам менен аябай максатым бар эле. Ар бир эле баланын максатында го дейм. Умрага апасын алып барып келиш. Мен ошого миңдей шүгүр дейм. Азыр апам экөөбүз барып келгениме умраны көрүп, умранан өзүбүздүн көз жашыбызды төгүлгөн. Азыр мындай да айтып бергендер билбейм, бирок аябай жакшы, аябай жакшы экен. Барып көргөнүбүз, барып ошол жерде зыярат кылганыбыз, ар бир дубаларыбыз, бүт кандай десем, толкунданып өзүбүзчө бир башкача бир ощущение болот да ичимен. Өзүмдү токтото албай ыйлагандан ар бир барган сайын, Кабаны айланган сайын ыйлайсың. Билбейм, көз жаш өзүнөн өзү эле Каба тиленгенде батага отурганда эле Кабаны карап туруп эле ыйлай берет экенсиң да. Эмнегедир бир көз жаш, жаныңда эч ким болбосо деле, жаныңда эч ким болбосо өзүң эле ыйлайсың. Бирөөнү көрүп бирөөнү ыйлайсың дейсиң го, аякта андай эмес экен Каба. Мага ошо мындай жүрөгүмө бир чоң нерсе берди да. Азыр Кудай буйруса 5 маал намаздабыз. Кудай буйруса иншалла. Кудай буйруса дагы астыдагы ниеттер бар. Дагы илимди ушу тармакта көп билгенгечи өзүмө. Ошол умрага барабыз деп биринчи апаңызга айтканда апаңыздын сезимдери кандай болду? Кабыл алганы? Апам мындай болду, шок болду мындай. Умрага да биринчи мындай. Шок болуп бала экен. Деди, анан барам деди, обязательно апам менен чогуу эмнеге барбайт. Сразу эле барам деди. Деп мен да сүйүндүм. Азыр мындай айтат го, мындай волна болуп турасың, мындай карап, эки жакты карап, кандай болуп аткан экен, эмне болуп аткан экен, бүт ошол жагынан. Азыр эми Кудайга шүгүр, ошол барып келгенибиз абдан сүйүнүп, бизге көп сабак берди, сабак болду ошол акчанан дагы да. Аягы ысык, өзүчө баягы биздикине погода эмес. Биздин Кыргызстаныбыз Кудайга шүгүр, ошо бизди Кыргызстанда жашаткан кичинекей жерибиз, бирок аябай ушундай биздин 4 погода көрөт экенбиз. Ошо Кудайга шүгүр деш керек эмес да Кыргызстаныбызга эч жер жетпейт экен. Бардык ордорду менен десеңиз. Бардык ордорду менен. Мезгили. Жаз, күз дегендей. Ошондой. Аябай сонун экен. Анан апа, бир тууган дегендин орду бардык адам үчүн бөлөк болот. Бирок сиз үчүн? Мен үчүн аябай бийик турат. Бир тууган апа деген өзү негизи апам болбосо, азыр сиздердин жаныңызда отурбайт элем. Кудайга шүгүр. Азыр сиз жаныңарда отуруп сүйлөп отурганым менен бул деле бир көп мен үчүн аябай мындай жеткендик десек да болот да. Менин бир тууганым азыр Америкада. Иним. Ошол азыр ал экөөбүз менен сүйлөшүп, кабарлашып турабыз. Адамда мисалы бактылуу өмүр жок деп коет да, бирок бактылуу мүнөттөр бар дейт. Сиз кайсыл учурларыңыз ошол бактылуу учурларым деп ойлойсуз? Бактылуу болуп бул сен эртең менен турганың бул бактылуулук да. Эртең менен көзүңдү ачканың бул бактылуулук.
күнүгө жүрүшүң, эл менен учурашың, жакшы мамиле кылышың бул аябай бактылуу. Үй бүлөңдө дагы жакындарың менен жүрүшүң бул дагы бактылуу. Мен үчүн. Бакты бул ошондой деп эле чечем. Ченебеш керек. Ченебеш керек бактыны. Бакытты биз өзүбүзгө арнайбыз. Ошо бакытты алыш үчүн ал бакыт өзү эле келбейт да, бакытты кылыш керек. Ар бир басканың менен, баскан турганың менен, сүйлөгөнүң менен бүт бакыттын баары озоно чыкпайт. Сезиш керек. Ооба, сезиш керек. Спорт сиз үчүн эмне? Спорт мен үчүн бул аябай чоң жүрөгүмдө болгон нерсе. Ошо спорттон айтат го, спорт это жизнь, спорт это здоровье деген. Ушундай жашоо, ден соолук бул спорт. Бул спорттон мен аз истердин астыңыздарда отурам. Спорттон мен көп кишиге тааныналдым. Спорт жактан, спортту баштаган менен мени көп нерсе билип калышты. Жат берсем азыр эч ким билбейт эле. Айтып атасыз, спорт жашоо депчи. Бул кээ бирлер жөн эле айтып коюшу мүмкүн да, спорт жашоо деп элечи, бирок сиз аны мындай бүт денеңиз менен сездиңиз да жашоо экендигине. Спортту мен өз негизи спортту мен билгем, ден соолук, спорт бул ден соолуктун булагы деген. Аябай ушуга мен катуу ишенгем. Ишенишим катуу болгон. Менде ошо айтпайм, азыр деле Кудайга шүгүр деп ар бир нерсеге шүгүр келтирем. Ушул спорттон илин таап, жолун таап кеткен. Анткени эси мен билбесем, эси мен кандай кылбасам, спорттон деле бир мындай кандай десем, бир польза жок болот эле. Бирок намного жагынан Кудайга шүгүр польза болуп, спорттон бутума турдум да. Спортту мага Алла Таалам көрсөттү. Бүт барын мага направление Алла Таалам берди да, магачы ден соолуктучу. Мага берди, мына эми эмне кыласың деп койду, болду. Мага жөн эле акылыма салып койду, болду. Анан акылыма апам, ата-энем бүт барын, бүт туугандарыма акылыма салып койду. Мен мына бутуна тургуздум балаңарды. Өзүңөр эмне кылат, балаңар өзү билет деди. Азыр сразу спортту мен өзүм тандадым. Спортты тандаганда спорттон мен мындай максатым жок эле негизи. Максатым мындай спорттон чыгып, таанылып, элге билинип, ушундай негизи аны вообще жок эле. Мен бутума туруш керек болчу. Болду. Бир эле максат, бутума туруш керек. Мен көрүнүшүм керек, билинишим керек деген ушундай аябай катуу максатым болгон да. 2 жыл мурда сизди тартканыбызда дагы аябай көптөр көрүшүп, көптөр ой пикирлерин жазышкан, дээрлик жакшы пикирлерин жазганда 100% десек дагы болот да. Канча адамдар шыктанды. Сиздин өзүңүзгө дагы кайрылгандар аябай көп болду. Ооба, менде да аябай көп. Например, Өзбекстандан, Тажикстандан кайрылгандар көп. Заг, Россиядан деле кайрылгандар аябай мындай көп эле. Кишилерчи көп эле кантип айтып бергилечи, бизге дагы жардам бергилечи. Биз всегда мен эметпейм, артка какпайм да. Сразу апам берем. Телефон номерин апамдыкын берем, апам айтып берет. Апам дагы эч тартынбай бүт айтып берет. Аларга эмне кылыш керек экен, кандай кылыш керек. Анан кийин алар ошону чоң рахмат деп действие этишет да. Алар кылышат. Ошо. Спорт залга дагы сизге келип машыгабыз дегендер да көп болду ошо. Ооба, көп. Мен айттым, спортко өзүңөр басып келсеңер, мага келгиле. Эси сени бирөө алып келсе, аны пока келбей тургула деп, мен үйүңөрдө өзүңөр физика мындай даярданып келиш керек да. Залга деле мындай сразу кирип кетип эле мен деле андай болгон эмесмин да. Мен биринчи өзүм басып баргам. Анан басып барып, ошону 2,5 килограммды 1 жылда көтөрдүм. Ошондой да. Аякта да ошондой көтөрүш керек. Акырындык менен баары. Акырында бүт баары эле келип алды. Мен көтөрүп, эми билбегендер болушу мүмкүн, мону көтөр. Все деп кетип калышы мүмкүн. Бирок мен айта албайм да. Если сен көтөрө албасаң, значит сен пока азыр азыраак слабыйраксың. Даяр эмессиң. Даяр эмессиң. Акырындап кичине реттеп жатабыз да буттан. Бизде спортто ошондой. Мисалы, кээ бир адамдар бар го, кичине эле бир моюнуна бир кыйынчылык түшсө, өзүн таштап салат. Депрессия болуп. Депрессияга түшүп кетет, стресс болуп кетет. Депрессия. Кандай кеңеш бересиз? Депрессия бул өзү эле кылабыз депрессияны.
аны жок эле баягы уй монтип отуруп калгандарчы. Аябай начар. Элестетсеңиз, примерно эле мындай чоң должностьта отуруп ушундай болуп калды да. Жаман акыбалга түшүп калды. Ошондо дагы өздөрүн аябай убивать этет, өздөрүн өлтүрүшөт анткени негедир чоң болуп, анан ушундай иштеп жүрүп, ушундай деңгээлге жеткенден кийин ушундай болуп калдым депчи. Ошондойлорго бир айтып кетет элем. Андайыңарга алдырбагыла, бир жашоо түгөнбөйт. Жашоо сенде, значит, сен тирүү калдыңбы? Значит, сени Алла Таалам текшерип атат. Кандай өтөсүң этаптан, эмки жашооңду, кандай жашайсың ушул жашоо. Эми азыр биз көрүп атабыз го, көп киши кырсыктап, анан ушундай кырсыктап тургандан бутуна тура албай, үйүнө отуруп, депрессия болуп, жиндүү болуп, өзүн өлтүргөнгө барышат. Ошондой да. Анан кийин мен ошолорго айтып кетет элем, эч качан колуңарды таштабагыла. Бул деле сыноо, жашоонун сыноосу. Ошого мына карап, ошо турган сүйлөп атканына Кудайга шүгүр деш керек. Чын. Сүйлөбөй турган адамдар бар го. Эчтеке кыла албай жүргөн адамдар бар. Эмнегедир алар өзүнө өлтүрө салбай, бирок жүрө беришет да. Тура Кудайга шүгүр деп, ошону шүгүр келтириш керек экен да. Мен де ошону шүгүрдү мен көп үйрөндүм да. Анан ошо азыр эми ошо бүт элине ошо өзүн чыдап депрессияга калкпай, просто өзүнүн жолун таап, аракеттенип, любой ишти көрүш керек. Өзү бирөө түртпөш керек да. Сен бирөө мону кылып, мону кылбайлы, тегини кылбайлы, мындай кылып, мындай кылыш керек, туруш керек. Эси адам өзү турбаса, аны бирөө тургуза албайт да. Чын, бирөө сен мен эч ким залга бар, мону кыл, сен мондай кыл деп мен эч ким айткан эмес. Мен өзүм изилдегем. Чын, өзүм изилдеп, врачтар мага барды, запрет берип салдыбы, больница, сен эч жака барбаш керексиң дегенден. Бирок мен аларды уккан жокмун. Бул бирок алар айтышы боюнча өздөрүнүн врачтар мага оор көтөргөн болбойт. Мага монча акырын кичине мындай реттеш керек дедим да менчи. Сразу барып туруп фундаментти ба үйдө барып туруп сразу бир күндө 5 күндө тургуза калып, крышасын жаап алып өтө албайсың да. Ошондой эле экен да, бул да спортто дагычы акырындап, реттеп эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Например, бир күнү 1 килограммды көтөрөсүң, экинчи килограмм көтөрөсүң, ушинтип өсөт экенсиң да. Анан сразу салган болбойт экен. Ошон үчүн бүт элге айтып да кетем. Үмүтүңөрдү эч качан үзбөгүлө. Ар бир нерсени аракет кылсаңар, аракеттин аркасында ийгилик жатат да. Да. Ар бир адамдын миссиясы бар дейт да бул жашоодочу. Анан сиз кандай ойлойсуз? Сиз өзүңүздүн миссиямды таптым деп ойлойсузбу? Мен өзүмдүн миссиямды таптым. Вот. Менин миссиям ошой азыр көрүп аткандай. Сен келип мага интервью чакырып, кой келиңиздер ролик берип коңуз, бир элге мотивация берип коңуз, ошондой да. Элге мотивация жеткизейин деп, ошо азыр ошого көп жүгүрүп жүрөбүз. Келечек пландарыңыз кандай? Спорт зал ачсамбы, өзүңүздүн жеке бир тренерлик залыңызды ачасызбы, кандай болот? Кудай буюрса, менин ниетим аябай күчтүү. Азыр уже Кудай буюрса, заслуженный тренер деген наамды алгым келет. Кудай буюрса, мен ошого жетем го деп ойлойм. Кудай буюрса дагы даже өзүм жөнүндө дагы кино тартайын деген да ниеттенип жүрөм. Мындай ойлор бар. Мага көп киши штаган, ушундай кылбайлыбы депчи азыр ойлонуп, азыр финансовый жагынан жүрөбүз. Катып, Кудай буюрса, эси ошол жак чечилсе, анан кино да болот, и заслуженный тренер деген наамга жетем да. Мурдагы Эрбол менен азыркы менин жанымда отурган Эрболдун айырмасы. Мындайча айтсам, мурдакымды даже эстегим да келбейт. Кандай, конечно, эми мурда кичине наилучше было. В каком-то части очень хорошо разговаривал деген, ошо азыр эми акырындап, реттеп бүт баарын алып келатам да өзүмчү. Реттеп. Бирок Кудай шүгүр, ушинтип эле сүйлөп сиздин астыңарга отуруп калганыма миң тоо шүгүр дейм ошол.
Мен байкоомдо сизде 2 жылда дагы сонун өзгөрүүлөр болуптур. Өзүңүз баягы чын эле айтып аткандай камерада сүйлөө, түшүндүрө билүү, оюңузду, өзүңүздүн баскан турганыңызда баарында өзгөрүүлөр болуптур. Ооба, өзгөрүүлөр. Мен өзүм деле бир ойлоп турмун, ушунча камерага сүйлөймүн, камерага иш кыламын депчи. Өзү негизи сүйлөй аламын депчи. Өзү негизи камераны мен өзү негизи кандай десем, камералар менен жакшы мындай эмете албайт элем, сүрдүй берет элем камераны көргөндө. Анан эми азыр акырындап алып келатабыз, этине коюп. Мурда уялчак белеңиз кандай мүнөзүңүз? Мүнөзү уялчак болчу өзү. Уялчак, анан мындай сүйлөгөндө да эмне деп сүйлөш керек, анан кантип сүйлөш керек деп калчык. Азыр бирок Кудайга шүгүр эметип калдык, бүт деле эмес. Коюп калдык. Спорт сиздин мүнөзүңүздү да өзгөрттү? Ооба, таасир этти. Азыр Кудай буйрса намаз окуп калдык. Кудай ошо айтпаймынбы, ар бир нерсенин өзү убакыт эмес, аракеттен мындай ниет болуш керек экен, жүрөгүңдө окуйм же кылам деген ниет болсо ошону кылат экенсиң. Максатым бар эле, точнее максат. Максатым бар эле, максатыма жеттим, бутума турдум, үйлөнөм дедим, үйлөндүм. Ошо айтып атпаймынбы, ар бир нерсенин өзү намаз окудум, намаз окуп калдым. Апамды умрага алып барып келдим, умрага алып барып келдим. Ошо максаттарга жеттим. Анан эгер кайра жаралуу мүмкүнчүлүгү берилсе да, эмнелерди өзгөрткүңүз келмек? Кайра өзүңүздүн жашооңуздагы. Анда биз туура жашоодон баштап намаз 5 маал намаз окуп, үйлүү бүт жакшы нерселерди кылып, адамдарга жакшы таасир этип, тарбия берип, досторуңа бүт акыл насаат айтып элем. Бирок ал да ошо келбейт да. Өзүнө элестетким да келбейт. Кайра эми бүт баары айтып аткан мен жашоомдо мындай болбокмун депчи. Бирок ким билет? Андай болбойт. Бирок азыркы жашаңа турганыма, сен менен отурганыма Кудайга шүгүр дейт. Вот, ушуга шүгүр деш керек. Ушу жашоо менен жашаш керек. Азыркы боло турган көчөңкү жашооң менен жашабаш керек, ойлонбош керек. Бул качан көчө кандай болду? Значит болду ал. Значит, Алла Таалам каалады. Жаман иш кылдыңбы? Значит, сен шайтан ойноду сенин ичиңде. Жакшы иш кылдыңбы? Кудайга шүгүр. Жакшы айттыңбы? Кудайга шүгүр. Шүгүр, бүт баарына шүгүр келтириш керек. Сон баарыбыз жаркыраган бир өлкөдө жашагыбыз келет да. Биздин ушул өлкөбүздө азыр сиз кандай өзгөрүү немелерди байкап атасыз? Кандай болуп атат бизде? Биздеби? Бизде сон Кудайга шүгүр. Жакшы экен. Бизде Кыргызстан өнүгүп атат. Азыр биздин башчыларыбыз аябай Кудайга шүгүр. Кудайым десок берсин. Жакшы ниеттерди кылып атат, көрүп атабыз. Ким кандай кыймылдап атат, кандай иш кылып атат, биздикилер сразу кыргыздар байкайт да. Анан азыр только астага кетип атабыз. Бар болуңуз Эрбол байке. Жаркыраган өлкөнүн бактылуу адамдары болуп, биз да бар бололу. Сизге ден соолук, алдыдагы максаттарыңыз орундалсын. Жаңы үйлөндүңүз, үй бүлөңүз бекем болсун. Көп бала чакалуу болуңуз. Биз ошону каалайбыз сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.